Егеменділік өтіп отқан жерде бывший президент ежебізді жоғал бұл жерден деп айдап шықты. Туғандар, қандай құқығы бар? Қантип шыдашымыз керек? Аял деген инсанды площадьта сындырыш бұл ақмақтың іші туғандар. Ақсу оқиғасын ескеріп атқанда бір азамат ақсақал шығып, Алмаз ұлым, енем, Ислам Абдыганиевич Каримов менен сүйлөшүп bir мамиле кылчы, кыйналдык. Бизди каалаган жерден тозуп, танканы жолго чыгарып коюп опус кылып атат. Кордоду дегенде мен Абдыганы Каримовдун өлгөн тажиясына барам деп жооп берип коюп, бул баса берди. Танкы менен тозуп коюп 6 ай турду ошол жерде. Kurultayda, şunda çoğun auditoriyada çeşim kabul algamız, bardыңар, okudыңар. Siz, uşu tribunadan, nime dilini kamalsında, bunu kamalay turup, tınçlık bolboy tuğanlar. 2011 yılı Алмаз Шаршенович президенттікте қойғанда, ушеге чыгып сүйлөдүм эле. Алмаз Шаршенович, siz ушу шайлоого баратасыз, сизди кыргыз эли колдойт. Siz ушу кыргыз элине жакшы мыкты башчы болуп бериңиз дедиле, бирок биздин үмүтүбүздү актаган жок. Урматтуу бир туугандар, лидерге дагы бир жакшы нерсе айтып кетишибиз керек. Лидер тандаган сөз сүйлөгөндө да тандап сүйлөш керек. Таластыктарды силер элемесиңер, нарындыктар силер малсыңар деди. Абуке көмөштүн тукумусуңар деди. Мен ошол күндөн баштап Алмаз Шаршеновичке каршы чыга баштадым. Абуке көмөштүн тукуму өзү ошол киши. Анткени biz Чыңгыз атанын, Манас атанын тукумубуз биз кыргыз эли. Рахмат сиздерге. Эмнеге бизге Атамбай эмне колго түштү жер көрүнүш нерсе? Кол тийбестик болбойт да. Орусча сөз бар, кечирип койгула, анча-мынча катайсам. Не дай ему точка опоры дейт, аталган перевернет бесмир. Бул ким жер айланын оғун айланткан? Коркобуз батына таштан. Давай жооп берсин элдин астында тугандар. Ушул партиянын убагында башкарып иштеп келдиби? Аягына мүдөөсүнө жетпей, эл ишеничин актабай, мамлекеттин башында туруп, мамлекетти сазга батырганы үчүн Атамбай эл астына жооп берип, укуктук баа берилсин.